Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар. Дагы бир шайлоо жөнүндөгү видеону таркаткым келип атат. Убакыт аз. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамында 49 беренесинде мындай деп жазылып турат. Талапкерлерди, депутаттыкка талапкерлерди шаардык кеңеш болсо 40 календардык күнгө чейин регистрациясы токтойт дейт. Ошондо 11 апрелге белгиленген шайлоо боло турган болсо 1 мартта талапкерлерди каттоо токтойт. Айылдык кеңештерге 30 күн деп жазылып турат. Ошондо 11 мартта токтойт. Бул эмнени билдирет? 1 мартка чейин эгер шаарлар бар болсо Бишкек, Ош жана башка 30 жалпысынан 32 шаар кайсы партиядан кетип бараткандарын тикке барып, ооба биз чыгабыз деген бир кат, анан банкка барып атайын эсеп счетун ачып коюш керек. Анткени себеби эсеп счетунда Бишкек менен Ош шаарында 50 миңден, башка шаарларда 20 миңден акча, жанагы күрөө акчасы катары салынып туруш керек болот. Айылдык кеңештердики 11-ине чейин ал жерде ар бир талапкерге 1000 сомдон өзүнчө күрөө, андан сырткары атайын фонд ачылат. Ал жерге да акча салып коюшуңар керек. Анткени себеби ушул эле жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо мыйзамында кайсы себептерден партияны гонкадан алып салат же талапкерлерди катышканга мүмкүнчүлүк бербей койгондо, бул эгер силер үгүт иштерин ошол фонддон акчаны алып туруп үгүт иштерин жүргүзбөсөңөр, ошого себеп болот да. Ошон үчүн канча 2000 болобу, 5000 болобу айылдарда, шаарларда кымбатыраак болот. Анткени себеби жанагындай билборд тууралуу өзүнчө, мынтип элдерге тараткан листовкаларыңар болсо өзүнчө, даже ары бери жүргөн унааны колдонгонубуз мынакей деп баардык иш аракеттердин баары ошол атайын эсеп счеттон колдонулуш керек. Агит материалдарды да ошол эле мыйзамдан карап көрсөңөр, ал жерде ушул эсеп счеттон каржыланган деген жазуусу менен болуш керек да. Ошон үчүн ошол маселелерди аябай дыкат карагыла. Шаардык кеңештерге мынакей 1 мартка чейин убакыт аяктап баратат. Ошон үчүн силердин 2 ишеним кишиңер болуп, ушул эле мыйзамдын 18 беренесинде, 19 беренелеринде ишеним кишилери, уполномоченный, доверенный деген кишилер эмне укукка ээ, кантип алар иштейт дегендердин баары жазылган. Ошол 18-19 беренелерди карап туруп, бирөөсү каржы боюнча, бирөөсү жалпысынан уполномоченный болуш керек. Партияныкы болсо, адамдардыкы болсо дагы боло берет. Ушул беренелерде алардын статусу кандай, алар эмнеге укукка ээ, ким ишеним киши боло албайт деген бүт бар мыйзамда жазылган. Урматтуу кыргызстандыктар, биз баарыбыз азыр мындай болуп атат да. Мурун жергиликтүү кеңештин шайлоолору бирөөсү күзүндө, бирөөсү жазында болуп ушундай болуп кетчү да. Анан пандемияга байланыштуу былтыркы 1 жыл бою токтоп калган. Ошон үчүн азыр 428, бул аябай көп айылдарда, почти бардык шаарларда шайлоо өтүп атканына байланыштуу ар бирин консультация кылганга да жетишпей атабыз. Бирок ушул жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү, анан жергиликтүү кеңештердин депутаттын статусу жөнүндө деген, анан жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө деген 3 мыйзам бул силердин өзгөчө эмне болду экен деп карай турган мыйзамдар. Бүгүн, эртең, анан дагы дүйшөмбү күнү 1-инде силердин ошо каттоо мөөнөттөрүңөр бар. Карасаңыздар, ал жерде эмне документтер керегин дагы жазып кетишкен. Бардык документтерди так чогулткула. Эгер эски форматтагы паспорттарыңар бар болсо, ал жерде пропискаңар жазылган болот. Азыркы жаңы биометрический паспорт болсо, сондон барып жашаган жагыңардын, иштеген жагыңардан справка керек болот. Силердин билимиңер жөнүндө, эгер силер мектепти эле бүтсөңөр, анда ошо мектепти бүткөн аттестатты алып көчүрмөсүн кыласыңар. Эгер
кайсы бир лицей же орто же жогорку атайын кесиптик билим болсо ошол документти алып барып тастыктайсыңар. Өзүңөрдүн автобиографияңар керек болот. 3-4 деген кызыл түстөгү фонго тартылган сүрөттүн 4-ө болуш керек тапшырасыңар. Ошол документти талапкерлердин баарын тизмелеп шаардык кеңеште болсо ар бир үчүнчүсү башка жыныстагы киши болуш керек да. Мисалы үчүн 2 эркек болсо үчүнчүсү аял, же бирөөсү эркек бирөөсү аял, же тескеринче 2 аял 1 эркек болуп болгонго мүмкүнчүлүк бар. Ошондой болуп мыйзам чегинде толтуругула. Анан силердин документтерди текшерип атканда кээ бирлердин документи чыгып калышы мүмкүн, кээ бирлердин соттолгондугу бар болуп чыгып калышы мүмкүн. Ошондо баягы өйдөлдүй жылыштар болот. Ошон үчүн жана квота жөнүндө унутпагыла, кийин айымдардын кандай бир себептер менен отказ берип кое турган болсо, силердин квотаңар жетпей калды дебеш үчүн көбүрөөк аялдарды кошуп койсоңуздар болот. Дагы кайсы маселелерди көтөрөйүн дегем. Эң негизги ушул суроолор. Өзүңөр билесиңер, 21 жашка толгон адамдар гана шайланганга укугу бар, а шайлоого 18ден баштап. Бирок биометрикалык регистрациядан сөзсүз түрдө өтүш керек. Азыр шайлоого канча бир күн калганда токтойт. Шайлоо говкейжиге кирип туруп, канча күнгө чейин укук бар экен, жаш балдар көбүнчөсү биометрика тапшырып, өзүңөрдүн ошо шаарыңарды, жайылыңарды башкарганга таасир тийгизем десеңер, биометрикадан өтүп, 18 жаштан силер шайлаганга укуктарыңар бар. Ушул эле мыйзамдын 53-чү беренесинде кандай документтер керек дегенде жазылыптыр. Регистрация списка кандидатов дейт. Анан избирательный фонд, жана айтып атпаймынбы, избирательный фондду ачыш керек деп. Ошол жер ал кантип калыптанып, кантип чогулуш керек, ошол жазылган. Анан 59 болсо керек, азыр мен жетейин 59га. Ооба, 59-чу беренеде жанагы аялдардын же эркектердин квотасы боюнча, мисалы үчүн суроо кечээ мага беришти. Бул жерде бар жазылган. 2 киши шайлана турган жакта 1 мандат аялдык болуш керек, 3 болгон жакта 1 болуш керек, 4 болгон жакта 2 болуш керек деп ушинтип жазылып, 16 мандаттыкта 5 мандат деп, короче, силердин округуңар канча киши, мына ушул айылдан 3 болуш керек десе, 3-өнүн сөзсүз түрдө бирөөсү аял киши болгонго эме. Андан көбүрөөк болсо болот, но 3 тең аял болгонго мүмкүн эмес, 3 тең эркек болгонго мүмкүн эмес. Тескеринче 2 аял 1 эркек болсо болот, же 2 эркек 1 аял болсо болот. Ошентип 1 мандатты баягы тең салмактуулук болсун деп атайын ушундай кылып чыгарып койгон. Ошону дагы аябай дыкат карагыла. 60-чы берене дагы айылдык кеңешке регистрацияга кандай документтер керек экен, ал эмелери окшош. Отсутствие судимости деген бар, но аны силер өзүңөр албай эле койгула. Аны тектер өзлөрү списокто жиберип туруп, кимдин соттолгону бар, кимдики жок экен өзлөрү текшерип алышат. Калган документтерди силер ошо жердеги форма боюнча толтурасыңар. Сөзсүз түрдө ушул мыйзамдарды алып бир сыра карап чыккыла. Кандай формалар бар деп өзүңөрдүн тикиңерге барсаңар, алар сөзсүз түрдө форманы берет. Отуруп алып туруп, бир уполномоченныйды алып алып туруп, документтерди прям чыкылдатып толтуругула. Мынакей список менен бул кетип атат, тиги кетип атат деп. Келгиле, биз баарыбыз мыйзамды окуп билген, түшүнө билген, колдоно билген калк болуп, мамлекетибизди алдыга сүйрөйбүз. Баарыңар Кыргызстандын кичинекей бир аймагында тагдырын чече турган бийликке баратасыңар. Мен жардам берип, консультация берип турганга даярмын. Суроолоруңар болсо жазып коюп тургула. Жооп берип,
msu.kg деген сайт бар, ошол жерде интернет приемная бар, ошол жака жазып койсоңор окуп чыксаңар да бир топ нерсе болот. Но эң негизгиси жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзамды, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамды, анан жергиликтүү кеңештин депутаттын статусу жөнүндөгү 3 мыйзамды сөзсүз түрдө окуп чыккыла. Силерге абдан кереги тиет. Шашылгыла. Өзгөчө шаардык кеңештин регистрациясы 1 мартта аяктайт. Ага чейин силер эсеп капчыгын ачып коюшуңар керек. Ал жерге жанагы күрөө акчаны салып коюшуңар керек. Андан сырткары агитация жүргүзө турган акча салышыңар керек. И съезд кичинекей партиянын жыйынын өткөзгөнгө үлгүрүшүңөр керек. Ошон үчүн шашылып барыңарга ак жол каалайм. Аман эсен болуңуздар.